Баарыбыз эле Photoshop'то негизги ролду ойногон Pixelab тиркемесин билсек керек. Ал тиркеме аркылуу Photoshop'ко керек болгон текстти жаза алабыз. Ал эми ал текстти көркүнө жеткирүү үчүн Pixelab тиркемесине өзгөчө шрифттерди көчүрүү керек. Салам достор, силер менен мен Сыймык жана бүгүнкү видеомо кош келипсиздер. Бүгүнкү видеомдо өзүңөр билип тургандай эле мен силерге шрифттердин пагын түзүп койдум. Ал пак болгону 15 мегабайтты гана түзүп, өзүндө дээрлиги 336 шрифтти камтыйт. Ал эми бүгүн мен силерге жөн гана ал пакты тартуулабастан, мен ал пакты жетагыраак айтканда шрифттердин баардыгын Pixelab тиркемесине кошконду үйрөтөм. Бирок видеонун баштаарынын алдында силер каналга аттап жана ушул видеонун астына лайк бассаңыздар абдан сонун болмок. Эгерде мунун баарын кылган болсоңор, анда эмесе биз кеттик. Ушул видеонун описаниясында ссылканы басып, пакты көчүргөндөн кийин сөзсүз түрдө кандайдыр бир проводникти көчүрүп алуу керек. Ал эми менин учурумда бул сх проводник болуп саналат. Сх проводникке киргенден кийин биз пакты алабыз да жана извлечение баскычын басабыз. Сх проводнигинде жумушту бүткөндөн кийин Pixelab тиркемесине кирип, баягы шрифттин баарын кошобуз. Мынакей, ушинтип биз Photoshop'тун бир өзгөчөлүгүн өздөштүрүп алдык. Эскерте кетейин, бүгүн колдонгон тиркемелердин ссылкасы сөзсүз түрдө описанияда болот. Ал эми видеонун аягында эмне демекчимин? Силерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ал эми силер менин каналымда жакшы активдүүлүк көрсөтүп, жана подписчиктер менен просмотрдун санын көбөйтсөңөр, мен үчүн абдан сонун белек болмок. Эгерде видео жакса каналга катталып, видеого лайк басыңыздар. Силер менен мен Сыймык болдум, саламатта калыңыздар.